Спорт адамды ар тараптуу өстүрүп, сергек жашоого багыт берет деп айтылат эмеспи? Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырман теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда Спорт Кайф программасы. Программабыздын бүгүнкү коногу кикбокс боюнча дүйнө чемпиону Дастан Али Шаршеев менен биргеликте болмокчу. Дастан ага, ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиз менен. Алейкум ассалам. Биздин программабызга сунушубузга жоктобой программабызга тартылып бергениңиз үчүн сизге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Спорттогу жетишкен ийгиликтериңиз тууралуу сөз козгосок, эми бул суроо сизге буга чейин берилсе керек. Сизден сурагым келип атат да. Спортко канча жашыңыздан баштап келдиңиз эле? Кээ бир спортто ийгиликке жеткен кишилер 5 жашынан же бала кезинен баштап анан тепкичтерди тээп отуруп бир ийгиликке жетишет да. Сиздин спортко келгениңиз кандай болду эле? Спортты баштаган себеби мен грыжа болуп калгам да. Грыжа болуп ооруп калгам. Анан тияка бияка боло берип, тиги бул лечение боло берип, башка болбой койду. Анан ошондо бир врач айтты эле, же ким айтты эле билем, сага балам физкультура жардам берет деди да, ошо 18-19 жашында. Анан физкультура кылып жүрөр, анан физкультурадан ошо боевой искусствого өтүп кеткенбиз да. Ошо мен да айтмакмын, если грыжа болуп оорусаңар, бул операция же башка кымбат дарылуу эмелер жардам бербейт да. Только спорт. Мунун эмеси туура кандай туура кылыш керек десеңер, бар интернетте бар да, грыжанын машыгуу көнүгүүлөрү десеңиз жазса чыгат да элдер. Ошол үчүн мен убакыттан пайдаланып айтып кетким келет. Даже 20 жашымда тренировканы баштагам. Анткени ага дейин менде убакыт болгон эмес да. Окууга барып, анан окуудан келип, үйгө келип, үйдөн определенный бир иштерди кылып, анан кайра чуркаган боюнча, ошо билбейм, канча километр чуркап барчумун, эми көп эле чуркап барчумун. Эми 1 саатта чуркап барчубуз да. 1 саатта 5 километр чуркасак керек, алыс эле болчу үйүбүз алга дери. Анан чуркап барып, тренировка кылып, ал кезде эч кандай условия жок эле, эч мон бар, эч нерсе жок. Мондай эле эптеп септеген мат, еще маттарда айрылып калган. Мындай эски айрылып, тытылып, свет өчүп, мындай стеналар страшный, мындай краскалар түшүп, мындай. Миша акада вандамды ментип турган суретін жаптап койгонсуң. Бол аяң ардан тырыш турган дедимчи. Анан ошонтип эле тренировка кылсам, балдар жайнайт. Тыгылат, место жок. Анан еще кызыктуусу дагы биз ал кезде душ эмне экенин билчү эмеспиз да. Машыгуудан кийин душка түшү эмес? Каяка душ жок болчу да. Залыңда да душ жок, үйдө да душ жок. Болду, кол бет жуйсуң, жубасаң жок, кеттиң. Үйгө барып жуйсуң, анан жатасың да. Ошондой эле эмеде чоңойгонбуз. Мындай темир деген нерсе жок болчу. Растанак айтсаңыз, ушул негизинде адамдын жашоосу тамак менен жашоо деп айтылат да. Тамак болбосо адам жашоосу болбойт дегендей да. Анан тамактануу боюнча бул дагы ошо өзү эле оорубай мындай денибиз сак, здоровый жүрөлү десек, бул эртең менен турганда сода ичиш керек да. Кадимки эле соданы. Соданы мындай столовый стакандар болот го, ак стакандар. Ошого жарым кашык, примерно чайный ложканын жарымын да. Мындай салабыз да, үстүнө ысык суу кипяток куябыз. Анан баягы реакциясы болот го. Андан кийин мындай муздак суу куюп, жылуу кылып туруп, на голодный желудок где-то бир тамактын алдына бир 30 мүнөткө чейин ичебиз да. Буга мен тренерим үйрөткөн, Руслан Кируша деген. Ал ошон көп жылдан бери өзү метод колдонуп жүргөн. Эми өтө серьезный оорулар менен оорубайсың да. Эми оорусаң эми мындай, эми эл катарында грипп болорсуң, мындай может тамагың ооруйт. Эл катары атак мындай андан башка баардык ооруларга бул пайдасы го дачы. Анан спорт ден соолуктун булагы ошондой эле тамак. Биз кыргыздар өзү эле биздин эмеде болуп калганда, идеологиябызда эле биз кечинде тамак жейбиз да. Анан көпчүлүк эле ошо кечинде конокко барсак деле, үйгө келсек деле, эми 8ден кийин тамак жейсиң да, 8 кээде 10 болуп кетет. Ондо тамак жейсиң да, барып жатып аласың. Ондо тамак жеген нерсе, например, сиз кечки ондо, сиз уже организмиңиз эс алыш керек. Туурабы? Анткени күндүз чарчадыңыз, мээңиз, ошондо эле сиздин ашказаныңыз кечинде эс алыш керек да. Ашказаныңыз эс алса, андан башка органдарыңыз да эс алат. Ошол үчүн кечинде колдон келсе бир 6-7ден кийин
оор тамак жебеш керек. Мындай фрукты, овощ жесе болот. Турак тамакты жаренийди колуңан келсе чыгарыш керек. Жаренийди чыгарыш керек десек, пловду кантебиз дейт, камырды кантебиз дейт. Жок, если мындай ошо эмеге режимге көнүп алса оңой эле да. Жакшы наоборотчу. Мындай курсагың чыкпайт, сергек жашообасың. Эми бул ашыкча вес бул ден соолукка зыян да. Например, оор алып келет. Весиң көп болсо оор алып келет. Эң биринчи суставдар ооруйт. Анан өзүң кыймылдаганыңа да оор. Ошон үчүн тамакты эртең менен биринчиге жеңил. Например, биз үйдө каша жасап берет, мамам же эжем каша жасап берет. Либо каша же суюк, обед, анан кечки тамак жакшы иш керек да. Биз көп учурда именно эртең мененки тамакка баарыбыз эле маани кылбайбыз. Эртең менен турабыз да, болду, кеттик жумушка. Анан обед 11-лерде ачка болосуң. Анан 11-лерде да жейсиң, жегенде да кандай шашып пушуп аркы берек кылып жейсиң. Жок, эртең менен эртерээк туруп тамакты жеп алып үйдөн чыгыш керек да. Ошол туура тамактарыңа жатат. Ооруй баштайсың, жөндөн жолу ооруйсуң. Таяң ооруйт, бияң ооруйт, суставтарың ооруйт, башың ооруйт. Ошентип эле баягы эркек киши тердеп мындай болгон энергияны чыгарып туруш керек да. Ошондо баягы үйгө да келсең мындай жогуш келесиң да. Анткени болгон энергияңды сен көчөдөн чыгарып келдиң ужечи. Залдан, мындай үйгө келсең семьяң тозуп алат. Эми эркек кишиде бизде эмоция, энергия мындай жийиндер көп да. Мындай анан көчөдөн ошонун баарын чогултуп алып баган кээ бир учурда үйдөн чыгарып жатпайбыз да. Өзү эле спорт аябай көп нерсеге үйрөтөт да. Спорт сабырлыкка үйрөтөт. Спорт чыдамдуу болгонду үйрөтөт. Спорт адамдын кадыр баркын билүүгө үйрөтөт. Өзүңдү сыйлап, урматтаага үйрөтөт. Улууну урматтап, эне атаны сыйлаганга үйрөтөт да спорт. Өзү спорт аябай сонун нерсе да. Анан спортто жүрүп жакшы досторду табасың. Баягы өмүрлүк эч качан сени алдабаган, сен үчүн туруп берген, жанын бере турчу ошондой достор табасың. Өзү спорттун жашоосу, спортко динди кошуп алсаң, вообще идеальный да, конкретно. Мындай өкө сонун да, мындай. Намаз окуйсуз? Намаз эми окуганга аракет кылабыз, бирок 5 убак намаз окуш биз үчүн кичине оорураак болот да. Бирок окуйбуз. Эми намаз окуш деле өзү оңой эмес экен. Анын үчүн дагы дух керек экен да. Эрк керек, Ооба. Чемпион кыйын дейсиң, бирок бир убакта эми жашырганда эмне? Баарыбызды Кудай көрүп турат. Багымдат намазында, например, аз бояктан аркы темирди көтөрүп кыйын болосуң. Ошого деген сенин эркиң, духуң керек экен. Багымдат намазда жылуу төшөктөн туруп, жуунуп, таараты алып, анан намаз окугангачы. Анан бул азыр намаз окуп, ибадат кылып, шарият менен жашап жүргөн биздин бир туугандар булар. Аябай кыйын адамдар да. Кыйын адамдар. Вот уже жашоону билип, чынып койгон адамдар да. Ал андай адамды көрсөң эми баары эле там аркы берки деп, там сакалчандын баары эле намаз окубайт, аркы берки деп эле ушактай берет. Анан бул намаз окуган, Алланын ибадатын кылып жүргөн кишилер кыйын кишилер да. Чоң спорт бул адамдын ден соолугуна да кооптуу деп айтылат да. Спортко келгенден бери сиз өзүңүзгө эмне таба алдыңыз спорттон негизи эле? Профессиональный спорт эң биринчи, ошо профессиональный чоң спорт бул чоң акча да, биринчи. Бул чоң акчадан турат. Если чоң акча болбосо, анда бул спорттун кызыгы жок. Анткени буга чейинки суроо берип кеткениңиз, ошол бир спортто биз ден соолугубузду беребиз. Ден соолугубузду беребиз. Например, менин мурдум канча жолу сынган, менин кабыргам сынган. Бул эки коленом бар го, экөө сынып, экөө тура эмес бүтүп калган да. Бирөөсү мындай, бирөөсү мындай. Колум сынган, бул колум сынган, бул пальчигим сынган, бул жерим сынган. Бул жоон сөөктөн трещина кеткен. Ошол мелдеш учурунда ушундай жаракат алдыңыз да сонда? Мелдеш учурунда болот, анан мелдешке чейин болот да. Анткени мелдешке чейин сен ошончо даярданасың да. Вообще баягы
маңдай тер таман акы деген бар. Сен бул залдан канча өзүңдү берсең, жеке жашоодо жашоого кандай мамиле кылсаң, жашоосо ошондой мамиле кылат. Бул эми биз жаш болсок да башыбыздан өткөздүк. Залдан канча өзүңө берсең, тренировкадан канча өзүң берсең, бойдон ошончо кыйналбайсың. Орустарда сөз бар го, легко тренировка, тяжело бою, тяжело тренировка, легко бою деп айтылат го. Ошон үчүн канча өзүңдү залдан берсең, ошончо эмгегин көрөсүң. Жеке жашоодо дагы да канча мага ошо өзүмдүн личкама ошо барактар келет, точнее жазуулар келет. Эмне кылсам болот, антсем болот, мынтсем окшошпойт, тинтсем окшошпойт депчи. Өзү жашоодо мындай жаңылган өзүнчө бир максат да. Точнее, жаңы максаттардын ачылышы да. Например, может сен адамга, может бир адам менен дос болуп жаңыласың. Туурабы? Жашоодо ошондой болуп калат ооба. Может сен бир иш кылып жаңыласың. Өзү адам жаңылса, ошо жаңылуу менен гана жаңы сезимдер ойгонот. Ошондо сен чыныгы сага ким жакшы мамиле кылганын түшүнө аласың. Сени ким жакшы көрөрүн. Бул дүйнөдө сага ким күйөрүн, ошону көрө аласың да. Анткени тегерегибизде бул жалган жашоодо, азыркы жашоодо именно биздин учурда эки жүздүүлүк, алдамчылык, бирөөнүн акысын жеген, өзүн гана ойлогон, Алладан коркпогон биздин бир туугандарыбыз көбөйдү да. Бирөөнүн акысына киргендер көбөйдү. Кандай гана бул таң калыштуу нерсе болсо дагы, ошону да бир мусулман элибиз көрүп туруп эле, унчукпай эч нерсе кылбастан кайдыгерлик кылган биз жаман заманда жашап атабыз да азырчы. Бирөөнүн акысын жеп атса карап туруп эле биз деп эле мындай. Чечендердин ар бир мырзасы спорт менен машыгат экен да. Анткени бул спорт менен машыккан кишинин ден соолугу чың болуп, эртеңки баягы тукуму бир жакшы тукум калтыралы деген бир максатпы деп ойлоп коем да чечендердики. Анан сиз ушул биздин жаштарга, мырзаларга, айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ооз ачып гүл айтып жүрсөм, мына орозо учурунда жаш эле кыздарда ыйлагым келет. Мен мындай отурам, алар мен буяма тамеки чегип, пиво ичип отурат. Анан вопрос бересиң да, ушулар каяктан пайда болгон депчи? Булар энетасы жокпу десең, минтип карасаң, кийингендери, көтөргөн телефондору тим эле мындай кымбат баалуу кийингендери мындай, анан каяктан дейсиң мунун барычы. Анан чеккендери тамеки, мен ошол үчүн азыркы ушу көрүп аткан энеталарга да кайрылмакмын да. Вот, например, азыркы учурдан пайдаланып, ошо өзүңөрдүн балдарыңарды же карындаштарыңарды жакшы карасаңар депчи, ошо ыйман жолуна, өзүнүн кругун карап, может кызыңар тамеки чегет, силер аны билбейсиңер, может ичкимдик ичип жүрөт, биз аны билбейбиз. Ошону контролдоп, анткени кыз киши всегда бирөөнүн мойнунда болгон. Турмушка чыга элекке чейин бир туугандарынын, ата энесинин мойнунда болгон, турмуштан кийин күйөөсүнүн мойнунда болгон. Если турмуштан кайтып келсе, анда байкесинин, же папасынын, же папасы жок болсо байкесинин всегда мойнунда болгон да. Андай жок болсо, алыс туугандардын мойнунда болгон. Ошон үчүн биз эркектер өзүбүздүн бул келечекте биздин энелерибиз да, келечекте биздин аялдарыбыз, биздин тукумдун уландысы деп айтсак болот. Ошон үчүн өзүбүздүн тукумду жогото албаш үчүн биз өзүбүздүн аял затын жакшы караш керек. Жакшы караш керек десе эле момундай эмес, жок. Биз жакшы мамиле кылып, эң жакшы мамиле кылып, орой кылбай, жылуу сүйлөп, карап, может анын чыныгы бирдеме жетпей аткандыр жашоосуна маани берип, особенно эркектер ошондой карашыбыз керек да, өз бир тууганыбызды. Анан кандай балага турмушка чыгып атат, очень важно. Ошондой эле кандай кызды алып атат, карап, эки жагын карап, жети өлчөп бир көч деген сөз бар, бир кес деген сөз бар. Ошон үчүн мен дагы эле энеталарга айтмакмын, өзүбүздүн кыздарыбызды, балдарыбызды жакшы карайлы. Анткени менин дагы атымда өсүп келаткан карындаштарым бар. Мен ошолорду көрүп алып, мен переживать этем да, менин карындаштарым да ушинтип тамеки чегип,
түнү гулять этип кызык да. Мен ушундай бир случайларды көргөм да. Бирөөнүн кыз эле өзүн жиберип коет экен. Бирөөлөр мененби? Каяка десе еще жатып калат экен ошол жактачы. С ночевкой деп, там подружками деп, ошентип мен өз көздөрүм менен көргөм да. Ошого кантип жиберет дейм эне аталарычы. Бүт жаштарыбыз бизде мигрант болуп чет жакта иштеп жүрөт. Жалаң жаштар. 6 миллион болсок, 6 миллион болсок, 6 миллиондун миңи жаштар болсо, 1 миллиону. Ошонун баары чет жакта. Ошонун баары чет жакта эмгектенип жүрөт. Бирөөнүн ишин кылып жүрөт, илим албай. Ошо илим алчу, ошол Кыргызстандын келечегин сүйрөөчү жакшы кадрдын баары Кыргызстандан чыгып кеткен. Анан биз жаштардан көрөбүз, келечекте айтабыз. Жаштардан көрүш үчүн алардан кадр чоңойтуш керек. Биз кантип көрөбүз жаштардан, если илимибиз жок болсо, билимибиз жок болсо, мамлекетти башкарчу тажрыйбабыз жок болсо, азыркы аякта отурган байкелерибизден айырмабыз жок бизчи. Туура сүйлөй албасак, туура мамлекеттин айтын айта албасак, фамилияны атып жаңылсак, эртеңки күнү өзүбүздүн жаштарга маани кылбасак, ошондой эле кадрлар келет. Муну менен эмнени айткым келет? Эмне болсо дагы, кандай кыйынчылык болсо дагы биз өзүбүздүн жаштарга илим беришибиз керек. Кандай илим? Бул шариатта баардык нерсе келген. Окутушубуз керек. Мекенге кызмат, мекенди сүйүү, эне атаны сүйүү. Мына ошондо бизде жакшы жаштар чыгып келет. Мен баягы үмүт менен жашайм да. Бизде ошо жакшы кадрлар келет, ошо 5-10 жылда баары бир өзгөрүлөт дегенчи. Ошон үчүн биз өзүбүздүн инилерибизди эмне болсо да окутушубуз керек да. Туура жакшы окуу жайын тандап берип, маданият жагына басым кылышыбыз керек. Биз спортко басым кылдык, биз динге басым кылдык. Ошол моментте эле окуу жагына, маданият жагына басым кылганды унутуп бартабыз да. 9-чу анан 11-классты бүткөн окуучулар чоң окуу жайларга, университеттерге тапшырганы да бир айдан кийин келишет да шаарга. Ошондо биздин жаштарга, жаш мына студенттерге кандай кеңеш берет элеңиз? Керектүү окуу жайды тандаш керек. Керектүү. Например, азыркы заманга эмне талап? Ошол эмне талап болот келечектеги? Келечектеги кыска, например, 5 жыл ойлонсок, 5 жылда окууну бүттүң, а дальше что? 10 жыл, 20 жыл, 40 жыл, 50 жыл пландап, жакшы окуу жайын тандап, ал туура окууну бул келечектеги чоң кадам. Ошону мен айтарым, ошо примерно мындай теманы айта кетейин. Ошентип айылдан келип, акыркы уюн сатып, малын сатып келип биз окуйт экенбиз да. Окуп, анан тот же момент ойлоп өткөнбүз да. Ошо бул кимди ким алып берип атат? Окум контрагын ким төлөп атат? Каяктан тапкан сен акчаны өзүң? Өмүр бою чоңойгонча сен эне атаң мойнунда чоңоюп келгенсиң. Ошо эне атаң сени бойго жеткизип, ошо 5 жыл окутат экен. 5 жыл сенден акча сурап өткөн да. Анан тарс биз чоңоюп өткөнбүз дагы. Анан бир убакыт эле карасаң, ошо сенин чоңойткон эне атаңа биз карсылдап, үрсүлдөп, өз характерибизди көрсөтүп, алар менен урушуп, аларды ыйлатып чыгат экенбиз, Онтуп калат экенбиз. 9 ай бизди көтөргөнүнчү. Былжышта чычсаң, көтөнүң тазалаган биз унутуп калат экенбиз. Түн ичинде ачкы болуп, ыйлап ойгосоң, курсагың тогузган, ошонун баарын унутуп калат экенбиз дагы. Бир күн эле мама, папа деп монтип кадыр сереп ошентип калат экенбиз да. Бираз бойго жетип. Бойго жетип, кантип бойго жеткенибизди баягы жок да, бир башка чапса иши эсиңе келет ошонун баарынчы. Анан мурунтадан эле ошо бул кимдин сөзү эле, может биздин эле өзүбүздүн сөз, баягы эне атаң көзү барда сыйлай жүр депчи. Анан азырда айтмакмын да, ошо эне аталарыбыздын эч качан уялбайлык, жакшы көрөрүбүздү айталык. Ошо мен Чекиров Кенжебек деген тренерим бар, аябай мындай маданияттуу дагы тренер да. Бир эле тренерди эмес, өзү мындай өзүнүн жашоолук опытында бөлүшүп кетет.
Анан ошо аябай үйрөтөт. Дастан дейт, сен папаң айт дейт. Жакшы көрөрүн айт дейт, сен өп дейт. Турцияга чогуу барып калдык. Папамды алып бардым, бойго бардык. Анан биринчи жолу алып папамдычы, анан папам өзү мындай эмоциональныйраак адам, мындай бир учурлардачы, анан бая переживать этет, ары бери чуркап эле, анан мен да маани кылбай койдум. Тренерлерим менен жүрдү. Тиякта биякта кылып, анан бойду утуп, болду ыйлап ийди, анан мындай тамак ичип отурабыз баарыбыз. Анан эми баары ата менен баланын ортосунда эми ошондой биз чоңоюп калып турбуз, кичине какой-то бир мындай бир мост болот экен да. Грань болот экен. Анан просто ошол нерсени папаң менен сүйлөшүп сен өтүп кетишиң керек экен. Папа кел монтели. Сен жакын адамсың го. Мен бирдеме болсом сен күйөөсүң, сен бирдеме болсоң мен күйөм, сен күчүп аласың да, чын болду мен багам алардычы. Мен бакчы балаңармын. Кел эле, мондай жакын эле кел. Конкретно эле ортодогу мосту алып салалы, ат душ эле сүйлөшөлү. Ачык эле сүйлөшөлү. Анан тиги ошону тиги тренерим айтып атпайбы, Дастан дейт, сен папаң жакшы көрөрүң айт дейт. Тиги папам ат төлөн. Сен балаң жакшы көрөрүн айт деп, ошо тренерим ошентип өп деп өпкүзүп ошентип кирген. Бирок Кудайга шүгүр, эми папам экөөбүздүн мамилебиз жакшы, аталык мамилеси жакшы, бизди оор турмушта чоңойткон, баккан, болгон аракетин кылган. Анан ошо мен ошо жаштарга кайрылмакмын. Ар учур кандай мамиле болбосок дагы ошо унутпайлы бизди өстүргөн, кийинткен, окууну бүтүргөн, аялап берген эне атабызды эч качан унутпайлы. Ушул дүйнө жүзүн каптаган COVID-19 оорусу биздин өлкөгө да келип, ошол жалпы республика боюнча баарыбыз бир 2 айдай үй карантинде отурдук да. Карантинден жашоо кичине өзгөрүү болду окшойт. Мисалы үчүн эмнелерди жоготтуңуз, эмнелерди таптыңыз дегендей. Болбойт. Үйдөгүлөр менен көбүрөөк убакыт өткөздүк. Ошо үй бүлөбүзгө көп мындай маани берип, сүйлөшүп, үйдө дагы китеп окуп, ошондой нерселер менен убакыт өткөздүк. Анан ушул өлкөдө бир кыйын кырдаал болуп атканда, сизди дагы соц сеттерден көрүп аттык. Элге кайрымдуулук иштерин жасап аттыңыз да. Анан сизди бир ошо элге кайрымдуулук иштерин жасап жүргөндө сизде кандай бир ойлор, сезимдер болду? Эми сезимин айтсак, ыйлагым келет көрүпчү. Потому что ошо бир эле чогуу эле райондо, бир эле көчөдө жашап, аркы кошунабыздын акыбалын билбейт экенбиз да. Өзүбүз үйдө тоок курсагыбыз тоок, может чыргап отурабыз, а может ошол момент аркы үйдө кошунабыз ашка отурат. Ошондой семьяларды биз көрдүк өз көзүбүз мененчи. Общий санасак, эми уже билбей эле калдым, эми канча семьяга жардам кылдык, эми ал кылган ишибизди Алла ыраазылыгы үчүн кылдык. Дастан ага, эми сиздин жеке жашооңузга келсек, азыркы убакта бойдоксуз, качан үйлөнөсүз? Качан үй бүлөлүү болуп, кыргыз элинен бир той берип, качан кубантасыз деген ойлор бар. Эми бул вопрос өзү карантин убактысында берилбей калды эле да. Анан ушул жылы деп турам, Кудай буйрса. Ушул жылы семья керек. Үйдөгүлөр дагы бакчы баласымын. Ушул жылы деп Алладан суранып ниет кылып турабыз. Өмүрлүк бир адамга жолуктум келет экен да. Ошо менен өмүр бою өмүр сүргүм келет экен. Ошону жакшы көрүп, ага кандай гана, например, сулуу кызсың деп айтып, эркелетип, бир жакшы ынтымактуу семья болуп, сен өзүңдүн семьяңды ынтымактуу жакшы эркек боло алсаң дейт, сен семьяң эле бир өзүнчө мамлекет дейт да. Значит, сен жакшы лидерсиң дейт. Мен дагы жакшы семьялуу болгум келет, балалуу болгум келет. Иншалла, Кудайым буйрса, Алла таалам да бизге даярдап койгон. Может, кезиккен. Убактыңызды бөлүп, ушул спорттогу жетишкендиктериңиз, анан кеп кеңештериңизди айтканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйрса, Кыргыздын желегин дагы да бийиктиктерге желбирете бериңиз деген жакшы тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушун менен Спорт Кайф программасы
өз соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Спорт менен машыкканды унутпаңыздар.